Бийлик өкүлдөрү элди башкарбаш керек негизи. Элге кызмат кылыш керек. Мисалы, маңкурт элди башкаруу оңой болот да, айрым бийлик өкүлдөрүнө элдин мындай илим алуусу тоскоолдук жаратат да. Ошон үчүн 90-жылдан бери арапайым эл баш көтөрбөй турган схемаларды чийип койгон, ошодон дагы деле чыга албай атабыз да. Сөздүн кыскасы, бириксек ийгиликке жетебиз, замандаштар. Белгилүү, ошондуктан 7 областта мындай курама команда түзөлү. Эл үчүн кызмат кылам, элдин башын бириктире алам деген жаштарды командага чакырат элем. Мисалы, 3-4 адамдын атын атап өтөйүн. Элдин башын бириктире ала турган адамдардын атынчы: Көл тараптан Азамат Исмаилов агабыз, жана Манас Ниязов көк көрүүчүлөрдөн Өмүрбек Талас, Гүлнара Кахарова апабызды командага чакырат элем. Сиздер да сунуштагыла, кимдерди командага чакырсак болот? Элдин башын бириктире ала турган адамдарды сунуштаңыздар. Ар бир бийлик коррупция менен күрөшөм, эл жардам берсин деп хайп кармайт. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Андай боло турган болсо, журналист, активист, блогерлерге жаңы мыйзам кабыл алып берсин. Кимде ким